Assalamu alaikum. Урматтуу өкмөттүн өкүлү, мен бирдекени байкадым. Эгерде мамлекетке бир налог төлөйм, бирдеке берем десең, мамлекет сенден акчаңды да сурабайт, катталган жериңди да сурабайт, кечиресиз, документиңди да сурабайт да. Мисалы бир налог төлөйм десең, каттооң Нелекте болобу, Таласта болобу, Нарында болобу, сурабай туруп эле ар кандай жерден төлөп койсоң болот. Бишкектен, Боштонбу. Бирок мамлекеттен бирдеке аларда сурабагандын бардыгын сурайт. Итиңден питиңе чейин справка алып кел дейт. Мен ушуга таң калып атам да. Мисалы балдарын бала бакчага берерде, мектепке берерде, ошондой эле бир башка маселелерди кыла турган мезгилде керек болсо көмөлөрдө да учетуңду сурайт, документтериңди сурайт. Ошон үчүн берген кандай жеңил болсо, алганда эле ошондой жеңил бир система кылбайлыбы? Ушул жагын карап көрүңүздөрчү. Элибиз абдан кыйналып кетти. Анткени Кыргызстанда ички миграция абдан көп. Жашаган жери башка, катталган жери башка. Бул бир. Неге айтып атам? Анткени мына Күнтуунун жанында, Бишкектин четинде эле МВДнын мурдагы дачасы бар. Ал жерде Дружба деген, Прогресс деген, МВД деген айылдар бар экен. Дача МВД деген, Быстроток деген. Ошол жердегилер айтат, биз дейт азыр урусак кайда көрүнөрүбүздү билбейбиз, өлсөк кайда көмүлөрүбүздү билбейбиз дейт. Анткени айыл болуп калганыбызга канча болду иш жүзүндө, бирок айыл деген статусубуз жок дейт. Ага кайрылдык, буга кайрылдык, энеңе бар, атаңа бар деп эле бирине бири футбол кылып атат дейт. Бул эми бир эле мисал. Кыргызстанда мындай жагдайлар абдан көп. Бир контролго алып коюңузчу, ошолордун баарын айыл деген статус берели. Жакында эле баягы мыйзамсыз басып алып уйгургандардын акыбалын түшүнүп, бардыгына амнистия бердик. А булар болсо мыйзамда эле жашайт экен, болгону айыл деген статусу жок, балдарыбызды окууга бере албайбыз дейт. Дарыканага барсаң, анда да проблема дейт, шифаканага барсаң. Ушул маселени айткым келди. Экинчиси, мен олимпиадага катышкам кыргыз тил адабияты боюнча. Республикалык олимпиададан жеңгенмин. Филфакка жөн эле өтсөм болот эле, бирок мен юриспруденцияны тандап кеткенмин. Азыр ошондой мотивация жок экен. Олимпиадага катыша деген, биринчи орунду ала деген, бирок эч кандай бир вуздарга кабыл алууда, башка бир жагдайларда мотивация жок экен. Анда балдар эмне үчүн окуш керек, эмне үчүн даярданыш керек? Андан көрө жөн эле ОРТга даярданган жакшы эмеспи? Ушул жагында карап койсоңуз. Анан мына Каракулжа айылынан дагы бир маселе, Кара Куз айыл өкмөтү бар, Түшүнүк, анан Насирдин, Алтын Көрөк деген айылдар бар. Райондун центрине байланыштырган көпүрөнү 1 жыл мурда суу алып кеткен. Иш башталды, курулуш башталды. Бирок дагы деле бүтпөй турат. Ушуну бир контролго алып коюңуздарчы. Каражат маселеси болуп атат, башка маселеси болуп атат, балким подрядчик тура эмес кылып атат. Деги эле мындай башталып бүтпөй калган объекттер аябай көп экен. Өткөндө ошол Күнтууга барсам, 5 айыл бар экен. Бир сонун бала бакча башталыптыр. Башталып келип ташталып коюптур. Анан арматуралары чыгып турат. Тегерегинде балдар ойноп жүрөт. Бирөө жарым кулап кетсе, Кудай бетин ары кылсын. Ошолорду бүтүрүп туруп анан жаңы курулуштарга өтсөк жакшы болот эле. Анан дагы бир маселе, жанагы онлайн мектептерди мен айттым эле. Россияга канчалар балдарын алып кеткен. Ал жакта мектептерге киргизбей коюп атыптыр. Билимсиз балдар өсүп келе атат. Ошолорго онлайн мектептерди уюштуралы. Малайзияда бар мындай нерсе. Мен министрликке айттым эле, ушундай контролго алып койсоңуз. Рахмат.